аялмын. Болгондо да эзели бир ордунда олтурбаган, колунан ийги, оймогу, жонунан жүгү түшпөгөн, этегинде катар-катар балдары эрмешкен кыргыздын күчтүү энелерин кызымын. Илим билимге, үйрөнүп изденүүгө муктажмын. Өзүмдү ар тараптан өнүктүрүүгө, билгенимди үйрөтүүгө, жашоомду кооздоп жашаганга аракетим зор. Кызыгуум арбын. Өнүгүү мен үчүн руханий, моралдык, материалдык жактан адам күндөн күнгө өзүн өзү өстүрүп, билимге умтулуп, мамлекет мага эмес, мен мамлекетке эмне кыла алам деген түшүнүк. Өнүгүү мен үчүн күн сайын изденүү. Ар бир аял заты келечектеги келин жана келечектеги ажарлуу айым. Ар бир аял заты келечектеги эне. Ар бир эне ыймандуу, адептүү, сабаттуу болсо, келечектеги биздин балдарыбыз жана өзүбүз үчүн өнүгүүгө чоң салым болот. Өзүмдү ар тараптан өнүктүрүп жатам. Биздин кыргызыбыздын салт санаасы, кийимдери мени аябай тарбиялап жатат. Бир гана интеллектуалдык жактан өнүксөң, руханий жагың өнүкпөй калат. Ал эми руханий жактан өнүксөң, интеллектуалдык жактан өнүкпөй калат. Ошон үчүн эки жактан тең өнүгүп аракет кылып атабыз. Адам бир орунда турбаш керек. Айрыкча айымдар аябай аракетчил келебиз биз. Жан дүйнөмдүн руханий баалуулуктар менен камсыз болушу бул менин өзүмдү өзүм өнүктүрүүгө өбөлгө болуп эсептелинет. Өзүмдү күндөн күнгө өстүрүп өнүктүрө аламын. Жаратканга рахмат. Ага акыл эсим, кудуретим, билимим жетет. Азырда өзүм окуп жатам, илим алуудамын. Буюрса ошол максаттарым чоң. Дайыма илимимди жаңылатып, жана ошондой эле жакындарыбызга, кыздарыбызга жана аялдарга илим алууга шарт түзүп берүү. Азыркы учурда өзүм келечекти ороп, белдемчинин сайып саймасын тигип, көйнөктөрдү нукуралуулук, мурунку апаларыбыз калтырып кеткен бизге нукуралуулукту кыргыз элиме жеткирейин деп жатам. Руханий жактан ошол диний илимдерди алып аткан болсом, экинчи жактан чечендик, анан ошол финансылык илимди алып атабыз. Орто мектепти аяктагандан кийин турмушка чыктым. Турмушка чыгып, үйдө отуруп калдым. Менде 3 балам бар азыркы убакта. Өзүм дизайнер болгум келет. Дизайнер болуп тигип, башкаларга да үйрөткүм келет. Ааламдагы ордолуу орду бар аял заты үчүн өнүктүрүүгө Курман Жандатка, Кыз Сайкал, Канике апалары сыяктуу таасир калтыруу жана колдоо бул менин негизги максатым жана милдетим болуп эсептелинет. Коомчулукта илим алууда, билим алууда жетишпей калган эжелер, айылдар үчүн биз окуу борборду ачканбыз. Ал жерде окуу борбордо бизде буюрса тикмечилик жана бычмачылык, сайма жана ашпозчулук жана тилдер курстары ачылган. Ал жерге келип айымдар өздөрүнүн илимин, билимин жогорулатып, келечекте адистин ээси болууга шарттар түзүлдү. Изденгендигим жана эмгектигим менен бир нерсеге умтулум, каалоо менен таасир калтыра алам. Таалим тарбиям, билимим, сүйлөө адебим менен үлгү боло аламын.